Саламатсызбы? Мынакей сиз өткөндөгү саясий окуялардан кийин, өзгөрүүлөрдөн кийин ошол учурдагы ушундай камакка алынып калдыңыз. Ошол өзүңүздүн камакка алынганыңызды кандай деп баалайсыз? Саясий боек барбы бул жерде? Кандай деп балам? Мен өзүмө да түшүнүксүз. Азыркы козголгон кылмыш иштери боюнча мен толук кандуу кийинчерээк айтып берем. Негизгисин айтканда, мен ошол күнү 5-инен айрыкча 6-сынан 9-га чейин жасаган ишим Кыргыз жергесинде дегелер айрыкча ушу Бишкек шаарында бардылар. Тынчтык, туруктуулук болсун деп өзүмдүн мурунку болгон мүмкүнчүлүгүмө, тажрыйбамды ички иштер министрлигине барып жардам берип, ошол жерде мен айрыкча жаштардан элдик кошунду түзүп, ошол учурда баягы талоончулукка, мародерство болбосун деп айрыкча регионалдык немелер да көтөрүлгөн ошол убакта өзүңүздөр билесиздер. Мисалы үчүн Ош шаарында болсо баягы улут арасындагы ар кандай WhatsApp'тан коркутуулар болгон. Ошолорго биз жол берген жокпуз. Ошону мен кандай десем, бир иретке салуу, учурду, ошол учурдагы абалды жөнгө салууда мен өзүмдүн ролум бар деп эсептейм да, ачык эле айтайын. Мен аны менен сыймыктанам. Мынау көрүнүш боюнча мен ачык эле айтып коеюн, мени ошол жерде эле баягы кармап кетип, мени жөнүндө эле чакырса эле болот эле. Кармаган бул шоу бардыгы. Кандайдыр мурунку бийликтин бул аягы бул саясий заказы, мен ачык эле айтам муну. Акыркы өздөрүнүн күчүн көргөзүштү. Бирок жараткан бар экен, эл колдоп, айрыкча учурдан пайдаланып, массалык маалымат каражаттары, айрыкча ошол учурда жаштар, биздин ошол эле учурда ички иштер министрлигинин өздүк курамы, айрыкча ветерандар, генералдар мага жакындан жардам беришти 3-4 күн ичинде. Ошондой жакшы абал. Мына бүгүнкү күнү эң жеңиштин жакшысы бүгүн мына бардык тынчтык, туруктуулук, легитимдүү бардык айтып жатат. Ошондой эле жогорку кеңеш дейт, ошол учурда жок болгон жогорку кеңеши, өкмөт да бар. Мен бардыгына ийгилик каалап кетем. Жерге тынчтык, туруктуулук болсун. Учуру келгенде дагы көп сөздөр бар айтыла турган. Мен ойлойм бардыгы жакшы болот. Кылмыш иши боюнча мен эч кандай ойлоно турган жерим жок. Мен бир да күнөөм жок деп эсептейм бул жерде. Бардыгы саясий боек. Рахмат баарыңызга.